Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 9 январь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Фуркаттын центринен сатыла турган любой бизнес багытында салынган документтери так болгон сатылуучу имарат тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге келүү жолун түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен турган жер Фуркаттын центри туугандар. Бул жерден мына ушул Фуркаттын центринде круговойунда жайгашкан мына ушул флагтагы көрүнүп турат. Ошол жерден мадууну көздөй бул жака 200 метр түз жүрүп келесиздер дагы. Жолдун оң тарабында жайгашкан мына ушул асфальт көчөгө кирип, ичкериге түп-түз 200 метр кирип бара бериңиздер. Ошол жактан сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Мады Башбулак тарапка карап кете аласыздар. Мынакей туугандар, мен жанагы айткан мына ушул көчө менен бул жака түп-түз 250 метр жүрүп келгениңиздерде мына ушул жерде 3 кайчылаш жол болуп калат. Ошол 3 кайчылаш жолдон сиздер сол тарапка буруласыздар. Мына ушул степ машинаны көрүп атасыздарбы? Ушул степ машинасынын жанында варата турат. Ошол варата жанагы сатыла турган имараттын варатасы туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Бул жерде варатасы бар. Ушул варатаны ачып, ичкериге кире беребиз. Азыр мен сиздерге колдон келишинче толук маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Биз сиздерге керектүү маалыматтарын бергенге аракет кылабыз. Чоң жолдун боюнда эле жайгашкан. Бул жол менен бир 200 метр чыгып барсаңыздар, Фуркаттын центрине чыгып барасыздар туугандар. Бул сатыла турган имараттын жери болсо 14 соток, документтери бүт бардыгы так, кызыл китеби бар. Ээси сиздерге өзү жакшылап закон түрүндө өткөрүп берет туугандар. Так, мен жанагы айткан варатадан кирип бул жака бир аз эле жүрүп келесиздер. Чек арасы туугандар мына ушул жерден башталып калат экен. Азыр мен сиздерге көргөзүп берип коеюн. Жери 14 соток. Мына ушул жерден сол тарабы мына ушул имаратка тиешелүү жери. Бул жерде кичинекей арыкчасы дагы бар экен. 24/7 суу агып турат экен. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар, столбалар орнотулуп, кадимкидей свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, бул жака кадимкидей таза суунун турбасы тартылып, алып келинген. Суу боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Суу свети бар. Бул тарабында болсо туугандар өзүнүн местный жаңандай септиги дагы бар экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Документтер бүт бардыгы так. Келип, кааласаңыздар өзүңүздөр жашасаңыздар болот. Кааласаңыздар жашаганча мына ушул документтери даяр болгон имаратты иштетсеңиздер дагы болот. Документтери даяр экен. Кааласаңыздар пельменный цех, же швейный цех, же молочный цех жумуштардын, бизнестердин түр-түрлөрүн баштап иштете берсеңиздер болот экен. Документтери бүт бардыгы даяр экен. Келгениңиздерде ээлери дагы сиздерге түшүндүрүп, толук маалыматын берет. Анан дагы бир маалымат берип кетели сиздерге. Эгерде акчаңыздар бир аз тартыш болсо, мына ушул имаратты 6 соток жери менен дагы сатып алсаңыздар болот экен. Мына ушул жердин бул жагы 6 соток болуп калат жери. Кааласаңыздар 14 соток жери менен дагы сатып алсаңыздар болот. 6 соток жери менен алсаңыздар, албетте эле баасы арзаныраак болот. Фуркаттын центрине дагы жакын. Бул жерде Фуркаттын круговойунда жайгашкан мына ушул флаг дагы көрүнүп турат. Мына ушундай достор. Так. Бул имараттын жалпы аянты 250 квадрат метр, узун турасы 20/10. 2016 жылы салынып бүткөрүлгөн жаңы эле имараттардын бири экен. Эми шартка байланыштуу сатыкка коюптур. Бул жакта болсо туугандар мына ушундай арыкчасы дагы бар деп маалымат бердик. Мына ушул тереке чейин таштарды толтуруп, тегиздеп, жердин аянтын дагы бир аз чоңойтуп койсоңуздар дагы болот туугандар. Ушуну дагы эске алыңыздар. Дагы кандай маалымат берсек сиздерге? Мына ушундай короосу алды стяжка болгон имаратка мына ушул тараптан кирип келе бересиздер. Бул имарат бул убакка чейин молочный цех багытында иштетилип келинген. Бул жактан киргениңиздерде сол тарапта
Мына ушундай бөлмөлөрү бар экен. 2016 жылы салынган. Ошол убакыттан бери молочный цех багытында иштетилип келинген экен. Бул эң негизги бөлмөсү экен. Мына ушул жерде бүт бардык иштер ушул жерде жүргүзүлөт экен. Мына ушундай достор. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылып атабыз. Так. Бул жагы дагы бир бөлмөсү. Жалпы антын айттык, 250 квадрат метр. Узун турасы болсо, имараттын узун турасы 20-10 экен. 2016 жылы салынган. Бышкан кирпич менен тургузулган. Сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, чердактары черный потолок болгон. Айнек терезелери пластик, дубалдарын, полдорун көрүп атасыздар. Кафель жылтырап сонун болуп көрүнүп турат. Бул жагы болсо туугандар, кандай десек, холодильникке ылайыкталынып салынган бир бөлмө экен. Мына ушундай достор. Бул тарапта сырткы ажатканасы дагы бар. Анан туугандар дагы бир маалымат берип кетели. Бул жакта маалыматтар көп экен. Унутуп калайын деп атам. Бул цехтин мына ушундай өзүнүн частный трансформатору дагы бар экен, трехфазовый. Ошону да эске алыңыздар. Бул частный экен, мамлекеттик эмес. Трансформатору бар, суусу бар, свети бар, септиги дагы бар. Бул тарапта мына ушундай 10 тонналык емкости дагы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Суу, свет боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Бул болсо холодильниги. Бул тараптан кирсеңиздер, офиси. Так, бул жак кандай дагы бир бөлмө окшойт, кичинекей. Бул жака машинаңыздарды деле коюп койсоңуздар болот экен. Мына ушундай навес жасалган. Так, азыр нар тарабында септигин жана ошондой эле санузел душтарын да көргөзүп коеюн сиздерге. Азыр көргөзүп коюп, анан сиздерге баасын айтып беребиз. Мына ушундай туугандар. Бул тарабында дагы бир санузелдер жайгашкан. Бул жак менен жанагы жакка кирсек болот экен, экинчи эшик экен. Азыр бул тараптан айланып санузелдерин көргөзүп коелу. Так. Бул жагы дагы бир керектүү нерселерди кое турган бөлмөсү. Ажатканасы. Бул жагы болсо душ туугандар, кадимкидей эле иштейт. Суу бүт бардыгы келет, эч комсонбой ала берсеңиздер болот. Бул жагында болсо местный септиги дагы бар. Үйдүн арт тарабында болсо 1 метр аралык калтырылган. Так, эми баасын айтайлы. 14 соток жер тилкеси менен ала турган болсоңуздар, бул имаратты баасы $145 000 бааланды. Эгер 6 соток жери менен ала турган болсоңуздар, баасы $90 000 бааланды туугандар. Албетте эле кеми болот. Эгер реальный клиент болсо, имарат ээси дагы жакшы түшүрүп берет экен. Вариант обмен жолдору дагы бар. Ал жагын ээсине чалып, түзмө-түз сүйлөшүп келише аласыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Фуркаттын центринде эле жайгашкан ушул бизнеске ылайыкталынып салынган ушул имаратты колдон чарбаңыздар, сак саламатта калыңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.